Аборт жасатуу же бойдон алдыруу көйгөйү Орусиядагы мекендештерибизде да күчтүү экени белгилүү. Деги эле чет жакта жүргөн мекендештерибиздин ал абалы жана алардын бош убактыларын пайдалуу өткөрүү темасында сүйлөшүү үчүн биз бүгүн студияга конок чакырганбыз. Москвадагы Жаштар маданий борборунун башчысы Гүлнара Болотбекова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз, Москвадагы жаштар бош убактысын эмне менен өткөрөт? Же бош убактысын пайдалуу өткөргөнгө аларда шарт барбы же жокпу? Биринчи бул суроого жооп берерден мурун мен айтат элем да, биздин жаштардын Москвага барган мигранттардын, эмгек мигранттардын дээрлик 70-80% бул жаштарды түзөт. Жаштарды түзгөндөн кийин албетте булар жумуш үй болбостон аларга ар кандай нерселер каралган. Албетте акыркы жылдары спорт клубтар ачылган. Москванын өзүндө гана бир 100гө жакын кафе, ресторан, түнкү клубтары бар. 20га жакын медициналык клиникалар бар. Кыргыздар ачылган, кыргыздар түптөгөн, ушу кыргыздар иштей турган. Андан тышкары 4 кыйын күрөш боюнча ачылган спорт клубтарыбыз бар. Ошол жерде 200дөн ашык, ар бир клубта 200дөн ашык балдарыбыз машыгып, ар кандай мелдештерге катышып, жакшы байгелүү орундарды ээлеп келишет. Ошондуктан бош убактыларын булар кандай өткөрөт? Бош убактыларын эми ар бир адамдын өзүнүн маданий, анан ыймандык деңгээлине жараша болсо керек да. Кээ бирөөлөр балким түнкү клубтардан чыкпастыр. Бош убактысын болгон акчасын, каражатын ал жерге таштап. Кээ бирөөлөр ушинтип жанагындай спортко алектенип, спорт менен жантылашып, спортто аркалашат, жигиттерге байланыштуу. Кыздардын дээрлик көпчүлүгү андай деле мындай баланча жерге барып, же болбосо мындай бош убактыларын мындай менен толтурат деген шарттар эч кандай түзүлгөн эмес. Бул диаспора тарабынан дагы, элчилик тарабынан дагы мындай нерселер каралган эмес. Буга карабастан албетте диаспоралык деңгээлде, посольствонун деңгээлинде көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бул поэзия кечелери, концерттер, ар кандай конкурстар, сулуулук конкурстары же болбосо ар кандай конкурстар. Ошолор чогуу өткөрүлүп, ошолор өткөрүп, ошол жерге жаштарды тартканга аракет кылып турушат. Анан бардыгы эле спорт менен неме кылбай, бош убактысында кыргыздар өздөрү топтолуп, бир кыргыздардын кафесине барып отуруп, не болгон. Баарына эле маалым болгондо, ал жакта кыргыздарды эле уруп, же бири-бирин тоноп, ушундай эмне себеп болот, эмне түрткү болот ошол жака барып бузулуп кеткен жаштардын? Абдан көйгөйлүү суроолор, бул эң бир чоң маселе деп эсептесек болот да. Жаштардын бузулуп кетүүсүнө биринчиден Москванын өзүнүн табияты, абдан чоң шаар да булчу. Чоң шаар болгондуктан бул жактан бул жерин кесип салга да, жаштардын бузулуп кетүүсүнө эмне себеп болот? Дээрлик 70, жаштардын дээрлик 70% айыл жергерлеринен баргандыктан алар Оштун табиятынан өтпөйт, Бишкектин табиятынан өтпөйт, сыноосунан алар шак эле Москвага барып түшүп калып атышат. Москвада кой деген кожу жок, ай деген ажа жок, ата-энеси жогуша турган, тыя турган эч нерсеси жок. Демек жаштардын баардыгы тең өзүнө өзү ээ болгон мындай урунарга жол таппай дегендей болуп калышат да. Демек ал жерге баргандан кийин колунда акчасы болсо, убактылары болсо, топтолушуп кафеге барат. Кафеге баргандан кийин бири-бирин карашып, ичип, ар кандай ичимдиктерди кылып, анан ар кандай ыплас жолдорго барат. Ыймандын бузулганы менин жеке өзүм көз карашым боюнча бул үй бүлөлүк институтунун солгундап баратышында. Анткени эгерде жаштарга ата-энеси туура тарбия бербесе, ошол тарбиянын начардыгы Москвада билинет да. Анткени деген энени сыйлаган бала эч качан Москвага барып жаман жат көрүнүчү, ошо кыздарды мындай туура эмес мамиле кылбайт кыздарга. Эжеке, апам бар, эжем бар деген. Кыздар ошол эле мезгилде туура үй бүлөдөн туура тарбия алган болсо, Москвага барып эч кандай мындай ыймансыздык жолдорго барбайт деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ошондой жаман жолдордун эң негизги
маселеси эң негизги себеби болуп бул деген үй бүлөлүк институттун солгундап баратканын ойлойм. Ошон үчүн Москвада жаштар бузулду дегенде мен сөзсүз түрдө айтам да, Москвада жаштарды бузулганы себебин бул жер Кыргызстандан чечишибиз керек. Кыргызстандан деген ар бир айылда муфтият, мечит бар, ар бир айылда имам бар, ар бир айылда аксакалдар кеңеши бар. Ошо жерден үй бүлөлөргө, ата-энелерге туура маалымат жеткирип, балдарына туура тарбия бергиле. Же болбосо 18, 19, 20 жашка чет жакка чыгып атканда туура маалыматтарды берип, мындай болуш керек, андай болуш керек деш керек да. Анан дагы эң экинчиси, эң аябай катуу себепкер болуп аткан бул кыргыздар өздөрүнө эле. Кыргыздардын бузулушуна түнкү клубтар себептер. Алардын ээлери ким? Кыргыздар. Алар акча табуунун негизинде киргизишет кыргыздарды. Баарыбызга маалым, эч ким бул неме кылбайт, мындан сыр кылбайт. Москвада 20-дан 30-дан бир квартирада жашашат. Эгерде мурун эркеги бир бөлмөдө, аялы бир бөлмөдө жашаса, азыр аралаш жашашат. Бул дагы ыймансыздыктын бир кандайдыр эң бир башкы себептери деп ойлосок. Ал квартираларды ким карайт? Батирлерди сөзсүз түрдө кыргыздар карайт. Демек кыргыздар ошого биз өзүбүз шарт түзүп берип атабыз. Чоң эле ага эжелери шарт түзүп берип атабыз жаштарга ошентип ыймансыздык, ыплас жолго баргандын дечи. Ал эми күнүгө жашап, күнүгө бирөө менен рахмат. Эми биздин биринчиден айта кеткенибиз, ушул 20, 25, 30 жылдык миграциянын тарыхында бул биринчи жолу жаңылык болуп атат. Деле сыртта жүргөн кыргыздардын биринчи жолу маданий борбор ачылып атат. Жаштарга арналган, жаштарга багытталган депчи. Анткени деген бул менин жеке оюм, жаштарды ыплас жолдон алып калыш үчүн жаштардын бош убактыларын толтурушубуз керек. Толтурушубуз керек дегенде бул спортко багытталган болсо, демек жаштарыбызды дагы ырга шыктууларын ырга багыттап, колдоп, тамашага, КВНге катышып жүргөн балдар болсо, аларды колдоп, себеби бул жерде алар баягы активдүү жүрүп, коомчулуктун активдүү бир кандай позициялар кармап жүргөн балдар Москвага баргандан кийин жумуш үй дегенге нааразы болуп, баягы өзүнүн ичиндеги бүдөмүк болуп, кандайдыр ойлорго түшөт да. Ошондон сактап калыш үчүн биз ушундай площадка түзгөнбүз. Жаштаргачы атайын. Ушул жерге келгендер комузга шыктуулар болсо комуз үйрөнсүн, аккордеон үйрөнөм дегендер аккордеон үйрөнсүн, бийлейм дегендер бийлесин деп. Анткени биздин маданий борбордо телевидение мектеби бар. Шыктуулар болсо ошо телевидение мектебине деп, ошого атайын техникалык базабыз бар жакшынакай. Звукозапись деп коебуз, үн жаздыруу студиябыз бар. Ал жерге шыктуу урчу балдарыбыз келип үндөрүн жаздырып кетет. Би студиябыз бар, ал жерде болгону этно бийлерди, кара жорго жана кыздардын ар кандай кыргыздын жакшынакай бийлерин бийлешет. Ар бир жерде өзүбүздүн мугалимдери, жетекчи координаторлорубуз бар. Мындан тышкары кыздарга каралган, делгеле аял затына каралган кол өнөрчүлүк студиябыз бар. Ал жерде баягы колго жасалып, биздин кыргыздын аял кишинин тиешелүү нерселердин баарын жасайбыз. Андан тышкары декорация, колдон жасалган буюмдар, белек бечкектерге кол менен жасай турган ошондой студия, мастерскойбуз бар деп айтсак болот да. Ушулардын баардыгына биз жаштарды тартабыз. Эгерде таланттуу жаштар болсо, бизге келет, биз менен иштешет. Биз ал акчасын сурабайбыз. Эгерде көрөнгөсү болгон бала болсо, дээринде болгон бала болсо, биз ошону сактап, ошол бала башка жерге клубка кетип калбасын, көчөдө калбасын деген мааниде биз ошол балдарды ошол тартып, өзүбүзгө ошол ансамбльге кел, коллективге кошул деп ошентип тартабыз да. Бул студенттердин арасында, студенттер менен эмгек мигранттар жаштардын арасындагы байланышты бириктирип, студенттердин силер көргөн, билген нерселериңерди бөлүшкүлө, англис тили окугула, орус тили окугула, бекер отурбастан ошол жерден деп ошолордун баарын тартабыз да. Бул да болсо эми оюбуз ушул жаштарды сактап калуу, жаштар таланттуу, ар жагында дээринде бар балдарды сактап калуу негизде түзүлгөн борбор да, максаты ошондой. Албетте биз азыр көбүндө жантылашып Орусия тарап менен да аябай тыгыз байланышта иштеп атабыз. Тажиктердин жаштары менен дагы тыгыз байланышта иштеп атабыз. Ушу балдар жашынакай кылып бири-бирине неме болсун деп. Мындан тышкары биз көптөгөн долбоорлорду азыр иштеп чыгуудабыз. Ушу
ошол долбоорлорго балдар жаштарды тартсакпы деген деңгээлде анан абдан колдоо көрсөтөбүз. Сиз жана демирчилик жөнүндө суроо бердиңиз. Ушу демирчилик боюнча мен айта кетсем, бул тамаша иретинде элдин жардамы менен ашар деп айтсак, бирөөсү бирдемкени алып келет, бирөөсү дагы тамак ашын алып келсе, бирөөсү дагы айрыкча аялдар бир кездемесин алып келет, бул дивандын үстүнө жасайлыкчы депчи. Эл жакшы экен, элибиздин пейили дагы деле болсо жакшы экен. Мен тамашалап айттым эле убагында, мен бизнесменден анан саясатчыдан дос күтпөймүн мындан кийин. Мен сөзсүз түрдө эң кыйын адам болсоң, сенин сантехник досуң болуш керек экен, электрик досуң болуш керек экен. Колу туура жерде мыкты кагып бере турган, мындай балта дегендер туура кармаган эркектер досуң, жаныңда досуң болсо, сен эч жерде корголбойт экенсиң да. Анан акчабыз болгондо биз эч эле ушу маданий борборду гүлдөтүп жибермекпиз. Бирок акчабыз жок, элдин акчасына чогулуп акырындан жасалып аткан үчүн биз шашпай жарым жылда араң ишке киргизип атабыз. Кудай буйруса, ачылышы октябрдын аягында деп турабыз. Октябрдын аягынан ноябрдын башына коюлдук. Ушу ачылышында элчиликтерди чакырып, орустардын мамлекеттик органдарын чакырып, расмий өкүлдөрү чакырып, өзбек, тажик туугандарыбыздын элчиликтерин чакырып, ушу маданий борбор деп ошол жерге чоң аземга, ачылыш аземин кылабыз деген үмүттөбүз азыр. Ошого даярдык көрүп атабыз. Анан Кудай буйруса, ачылыштан кийин дагы ар бир багытыбыз жакшы иштеп, ушул маданий борборубуз жаштардын бир кандайдыр бир жакшы ордосу болуп калат деп ойлойбуз да. Руханий байлыгын көтөрүп, маданиятын көтөрө турган бир ордосу болуп калат деген чоң үмүттөбүз. Мамлекет тарабынан бизге азыркы күндө биз деле сурай элекпиз жардамды. Алар деле жардам берейин деп шашылбай деле. Биз деле неме кылган жокпуз. Анан жардам берсе каршы эмеспиз. Жардам бербесе таарынбайбыз. Анткени баягы айтат эмеспи, мамлекетибиз жарды болгону менен элибиз бай. Эл көтөрсө эле мамлекеттин жардам бергенин деле кереги жок болуп калат экен да. Анан Орусиянын аймагында болуп аткандыктан, Москвада болуп аткандыктан, ушу Орусиянын мамлекеттик органдарынын кичине колдоосу керек экен. Колдоосу бар азыркы күндө. Ошо менен биз азыр ушу иш алып барып атабыз. Маегиңизге рахмат. Эскерте кетсек, биздин суроолорубузга Москвадагы маданий борборунун башчысы Гүлнара Болотбекова жооп берди. А биз болсо программабызды мындан ары да улантабыз.